Форум активдүү жана таланттуу жаштарга кошумча пайдалуу билим жана баалуу маалымат алууга дем берүү максатында уюштурулган. Иш-чарага 8 университеттен 100гө чукул идеяга бай демилгечи студенттер катышты. Бүгүнкү форумдун негизги максаты жаштарга креативдүү ойлонууга, өздөрүнүн эркин ойлонуусуна аянтча түзүп берүү жана студенттерди ыктыярчылыкка, ошол эле мезгилде коопсуз дүйнөгө кантип биз жардам бере алабыз, мына ушул маселелерди кантип чече алабыз деген максатта ушул өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесинин алкагында топтоп мына ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Болду? Же да кайра баштан бир айтайынбы? Уюштуруучулар форум 20-30 жылдар аралыгында жаштар саясатынын концепциясын ишке ашуунун алкагында уюштурулгандыгын билдирди. Ынтымактык, достукту арттыруу. Анан бул жерде мына биздин бул коңшу шаарлардан, башка мамлекеттик вуздардан келип катышып атат. Ош мамлекеттик университетинде жогорку деңгээлде уюштуруп, ошо жаштарга туура баа берип, мына жана форум башталышында жаштардын өздөрүнүн жасап аткан креативдүү ыкмалары, ошолордун иш аракеттери, спортко болгон көз карашы, мына андан тышкары ушу жаштарды жаркын жана туура багытка оюндоо турган өзүнүн аракеттери болуп атат да. Бул бир айлык акция, бул Кыргызстан боюнча өтүп атат. Бүгүнкү күндө мына көчөгүнү биз Баткен мамлекеттик университетинде болуп келдик. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде, эртең Жалал Абад мамлекеттик университетинде, андан арыда уланып, мына Бишкекте чоң деңгээлде жыйынтыкталат бул нерсе. Ал эми уюштуруучулар менен катышуучулар бүгүнкү форум өз максатына жеткендигин билдирди. Биринчиден бул жер жаштардын ойлорун, идеяларын айта турган аянтча. Аянтча деген сөз, бул деген Кыргызстан боюнча жаштар келип, жөнөкөй жаштар эмес да булар. Булар деген коомдук иштерге катышкан, жакшы окуган, жүрүм турум менен башка жаштарга үлгү болгон жаштар. Ошон үчүн бул жерде жаштардын баягы активдүү жаштар чогулган жерде сөзсүз жакшы идеялар чыгат. Анан жаштар бири-бири менен үйрөнөт. Мен деле ачык айтышым керек, ушундай деңгээлге жетишиме, ушундай жаштар форумдарынын салымы аябай чоң да. Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин жаштарына убагында кам көрүү максатында аябай жигердүү атабыз. Анан бүгүн атайын Ош мунун чакыруусу боюнча келип, бул жактагы жетишпеген нерселерди өзүбүздө көрсөтөлү деген ой менен келдик. Өзүм менен кошо 15 студент, эң алдыңкы студент алып келдим. Буюрса эртеңки Жалал Абад мамлекеттик университетинде боло турган форум эффективдүү болот деп ишенем. Иш-чаранын алкагында жаш ойлоп табуучулардын жарманкеси болуп өттү. Ага 4-курстун студенти Ажымурат Бурканов да өз ойлоп тапкан чөп майдалоочу аппаратын алып келген. Айтымында бул аппараттын жардамы менен 5-6 адамдын жумушун бир адам аткарса болот. Бул жерден чөптү кылып, анан кийин бул жерде конвейер аркылуу чөптү компашына жүктөп алат. Жүктөлгөн чөптү могу аркылуу аралаштырат. Түрдүү тоюттарда, ошол түрдүү тоюттарды аралаштырып, алга даяр тоютту берүү үчүн арналган. Анан бул жерде өзүнүн жаап ача турган капкачасы бар. Буну ачып, тоют качан даяр болгондо биз тоют берүү убагында бул жерде кнопка менен ачып алабыз. Анан ал жерде өзүнүн конвейери бар. Ушул аркылуу малга тоютту таркатып беребиз. Бул ферманы жалгыз бир адам гана башкарат. Бул ферманын өзгөчөлүгү автоматический полив бар бул жерде. Ар бир малды автоматтык түрдө сугарып турат. Анан кийин бул жерде малдын астын тыгын тазалоо үчүн бул жерде 2 палка орнотулган. Бул палка малдын астын күнүнө 3 жолу тазалап турат. Булар автоматтык түрдө болгондуктан могу машинаны бир адам минет дагы, жалпы ферманы бир адам гана карай алат. Кошумчага кетсек, октябрь айында 10 миңден ашык жаштар катышкан форум Борбор калаада болору күтүлүп жатат.